Мына чүңкөнүп алгандарды көрдүк. Азыр Москвага барып чечип туруп мини юбкалар кийип шымданып мына колтуктарынан бери көрсөтүп жүргөндөрүнөн көрдүк. Мына менин кызым деле ороном дейт. Мен ошого айттым, оронбойсуң дедим. Оронгон болсоң мен сени окутпайм дедим. Такыр оронбогула деп аткан жокпуз. Мен сага айттым, кызым, сен неге орондуң? Оронгон адам ушундай көпчүлүккө кошулбаш керек өзү негизи. Отуруштарга барбаш керек. Оронгон адамда өз силердин дагы ошондой эме барбы? Оронгондордун маселелери барбы? Айтат го? Чубак ажы айтып атат го? Аны мен деле угуп атам да. Мындай болгула, андай болгула. Чубак ажы өзү ороно бергиле деп уруксат берип атат. Ага биздин министерстводон андай уруксат жок. Оронбогусун. Мисалы азыр сен оронуп калсын, Нурсулу оронсун, Нуржамал оронсун. Бардыгы оронуп келип алат. Боло берет экен деп. Анан кара, сиз мынекей тизип коелу. Оронгондор башкача көрүнүп каласыңар. Биз ошол нерсени сактап атабыз. Мисалы, бир кино болгон, мурда Хамза деген. Ошондо Хамза деген ошо оронгондорду паранжиларды таштатыш үчүн көтөрүш чыгарган. Паранжиларды таштаган кыздар. Болосо бетин жаап алып, көрүп атасың го, бетин жаап алгандар эмне иш кылып атат өзгөндө. Форманы кийгизип атабыз, туурабы? Мектептин өзүнүн закону бар. Силерге телефон алып келбегиле деп атабыз. Ошондой закондору бар. Директор чечет. Ал сени директор көргөн болсо, ана кызыңарды карагыла дейт. Оронгондо эле башкача болуп кетесиң да. Өзүң үчүн ороно бер деп атабыз, үйдө уруксат берип атабыз, тыюу салган жокпуз. А мектептин законуна баш ийгиле деп атабыз. Босогонду аттайсыңбы? Чечип кой. Чыккандан кийин салынып ал бер деп атабыз. Бир жолу силендилерди мынтип тыйбай атабыз да. Seni görüp ettim, daha başka bir akvala çıktı. Onun geldi, el bana gelip odak, men деле gelişim gerek. Çok acık argım öz-özüne жооп берет да, мен аларды орон деген жокмун да. Çocuklar geliyor, protestler, nanti, pile, bir camda. Onda özün деле bilesин da. Çok acık argım özүнүн ыйманына жараша болот да. Ар бир мектептин өзүнүн закону болот. Сен бизге акыл үйрөтпө, биз дагы окуп келгенбиз 5 жыл аяктап. Жол салынгыла деп атат. Мына биз салынып атабыз го. Ошондой кылып салынгыла деп атат. А сен мектептин баарын бузуп атасың да. Сени көрүп эртең бирөөсү мына. Эмени Нурсулун зорго чечтирдик эле кече. Жакшымы айтып. Былтыр 5-класска бирөө келди эле, аны деле чечтирдик. Үйүңдө салына бер деп атабыз. Нуржамал деле ошол жерге чейин салып келип кайра чыкканда салып атат го. 9го дагы. А сен бүгүн мына кылдың эмне? Ким үйрөттү ошону? Бар дедиби үйдөгүлөр? Чечеңиз.